күзгү жүндөн жасайт негизичи. Бир аз жазгы жүн кошот. Себеби кийиз ушундай темирдей бекем бышык болот. Мынакей ичи дагы ушундай капкатуу, шооналары дагы мынакей жазгы жүндөн ийрилип жасалганда. Мынакей бул кийиздерди карасаңар деле мынакей муну деген биздин апабыз жасаган мунун баарын теңчи. Муну өз колум менен жасадым да. Биз шырбайбыз. Себеби кийиздерди аябай бышырабыз. Бышканда бекем болот. Бул деген 1000 жыл жашайт, мындайча айткандачы. Мисалы үчүн бул шырдак мен турмушка чыкканда 86-жылы берген апам. Мына ушул шырдак ошол боюнча эле салынып, пайдаланып эле келатабыз. Бул шырдакты мен жаңы жасадым кызыма арнап. Турмушка чыга турган кызыма депчи. Негизгиси күзгү жүндөн жасалганына байланыштуу биз шырбай келебиз да, кийиз өзү эле бышык келет. Мидин Албаевдин Тяншан деген ырын ырдап берейин сиздерге. Береке байлыкка мол атам экен, жүрөккө бардыгынан жакын экен. Тяншан деген бир сөз ойго түшсөң, эй, месергип медер кылыбай толкуп кетем, толкуп кетем, толкуп кетем, толкуп кетем. Жеримдин суусудары таштар алтын, жыргалда эркиндикте жашайт калкым. Талайга тандап туруп жаралганысып, эй, Тяншан кышта жылуңай, жайда салкын, жайда салкын, жайда салкын, жайда салкын. Жайгышы бел курчоодон чөпкө калың, кең жумгал кара кочкор аксай нарым. Кой марап бегишенеп ар өзүндөң, эй, бай элим күтүр өтүп айдайт малын, айдайт малын, айдайт малын, айдайт малын, айдайт малын, айдайт малын, айдайт малын. Бали.